жатабыз 20 саат 5-мүнөт. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга салам айтуу менен биргеликте бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бизде болсо майрамдык чыгарылыш маанай абдан сонун, келген конокторубуз дагы абдан шайыр, сонун коноктор десек болот. Тааныштыралы, Марал радиосунун радио желе программасынын кезектеги коноктору белгилүү Кыргызымдын таланттуу ырчы мырзасы дейбизби, кандай таланттуу артисти, актер, айтор мындай көп кырды таланттын ээси Мерген Турган жана уулу Бексултан, кош келдиңиздер. Саламатсыздар, кымбаттуу кыргыз элим. Бүгүнкү эгемендүү күнүбүз куттуу болсун. Саламатсыздарбы кыргыз элим, бүгүнкү эгемендик күнүбүз куттуу болсун. Кош келдиңиздер. Мынакей бийлеп албайлыбы майрам алдында? Мейли, билейли, кара, балам, билейли. Татынагыз, мынакей сонун чыгармаларды ырдап жүргөн, элим жерим үчүн деп жүргөн Мерген Турган бүгүнкү биздин студиябыздын коногу уулу менен келип отурат. Учурда Facebook'тан түз эфир алып берип жатабыз, Instagram баракчасынан түз эфир алып берип жатабыз. Ооба. Салам айтып, ал жактан дагы өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди, жакшы ой пикирлериңиздерди, суроолоруңузду калтырсаңыздар болот. Жакшы келип алдыңыздар. Майрамдык маанай бүгүнкү күн кандай башталды? Бүгүнкү күн жакшы башталды. Айбайымда айтканда аябай көп да жумуш болду, майрам да болду. Анан кийин азыр баламдын көзү да бир жерден жумуштан чыгып алып эле, анан кийин дароо бияка келип калдыңыз. Майрамда отурдук элек, анан кийин аяктан чыгып алып эле эфирди көздөп келип калдык, элибиз үчүн кызмат кылалы деп. Анан сиздерге да чоң рахмат. Ушундай өтө белгилүү, өтө мындай орчундуу күнү бизди эфирге чакырган. Жакшы. Ушундай бир майрамда баягы убактыңыздарды, алтындуу болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Баса белгилеп өтөлү, жарым саат мурун эле келишкен биздин конокторубуз, сүйлөшүп, отурушту, бизди күтүп жакшы, ал үчүн дагы ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анан мынакей буюрса Кыргызымдын баягы 27 жылдык эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатабыз. Бардыгыбыз үчүн бир чоң кубаныч десек болот, сүйүнүч десек болот. Негизи эле сиздер баягы мекен дегенди кандай түшүнөсүздөр? Сиздер үчүн Кыргызстан деген эмне? Патриоттук деген сөз, патриот деген сөздү кандай түшүнөсүздөр? Эми албетте Кыргызстан биз үчүн биринчиден өзүбүздүн мекенибиз, өзүбүздүн жерибиз, туулган жерибиз. Ушундай балам? Ооба. Анан Кыргызстандын ушуреки эгемендүүлүк алганда менин балам жаңыдан төрөлгөн. Бексултан бүгүнкү күндө 25 жашта. Мына ошондон мен балам менен тең да. Ошондон балам эмнелетиги бүгүнкү күнүбүз майрамыбыз куттуу болсун дагы силерден ушу сен менен тең. Ошондон ушул мекениңди дайыма сүйүп жүр балам. Анан мен үчүн мекен деген бул эми биз үчүн өтө айтканда эч нерсеге берилгиз керек болсо, убагы келсе, керек болсо каныбызды дагы бергенге даярбыз. Эми жол баспай эле койсун, мүмкүн ошондой нерсе керек болуп калса, акыркы каныбызды, жаныбызды берип ошол согушууга жерибизди бербегенге биз жаныбыз даяр. Балам, сен кандай ойлойсуң? Мен сизге кошулам, топтура. Толугу менен сизге кошулам дебейсизби? Негизи дайыма эле Бексултан мырза баягы ушундайсызбы? Негизи эле бардык жерде эле атаңыз менен кошулуп, ой пикирлерине. Мен негизи анткени Жок, балам өзүнүн оозуна оюн айтат. Балам ушу аял алган. Кызы бар. Ошондон өзү айтат балам. Тура, мен тура түшүндүм. Эми бардык жерде чогуу эле жүрөбүз. Кээде эле ар кайсы жерде болуп калса, атак көбүнчө чогуубуз эфирлерде, съемкаларда, студияда. Анан атам сүйлөгөндөн ошол мнениясына кошулам. Сен өзүңдө эмне айтып балам? Сен үчүн мисалы үчүн азыр дейт го. Мекен деген экен балам. Ошол жөнүндө өзүң айтып берчи. көрөлү, сынап көрөлү дебейсизби? Мен да силерге. Ооба, албетте түшүнүктүү болдум. Негизи мындай ата бала ортосунда бардык учурларда эле мындай кээде мындай учурлар болот да, келишпестиги. Сиздерде көбүнчө кайсы учурда келишпестик болот мындай? Жок ата, андай болбойт же балам, жок. Сеникинде болбойт деген мындай учурлар көбүнчө кайсы учурда болот? Кайсы болот бизде? Бизде болот, короткий эле да. Тарышпыз, кайра батыря жазышып кетесиң. Бирок келишпестиктер болот, келишпестик болуп калат, но аягында
кайра пам хутура болуп калат ошондой. Кайра ойна кайра жакет. Туура айтат балам эле. Бирок кээ кезде мен кээде все-таки ата бар өзүнүкүн туура көрө берет да. Мен өзүмнүкүн туура кылып кээде жеңип койгон күнү дагы болбогон күнү. Бирок балам айткандай да чыгып калат. Ошондуктан кээде карап туруп баламдын айткандагы дагы мындай эп көрөм да. Кээ бир айтат эми баланыкын көп укпаш керек, аялдыкын көп укпаш керек дейт. Бирок кээде угуш керек. Себеби дегенде кээ бир айткан сөздөрү эп болот. Эми ата деп биз деле жалынышабыз да, кээде биз мынтип айта бергенде. Ошондуктан балам экөөбүздүн ортобузда келишпестик аз эле болот, но кээде болуп кеткен маалда кээде меники да туура эмес болуп калат. Меники туура эмес болуп калганда айтам, балам бул жер туура эмес экен, чын эле сен айткандай болду дейт. Оюнга алып кайра. Балам болсо эмесине рахмат, мейли өзүңүз билиңиз деп коет. Мен айтканымды коюп коет да. Бирок кээде балам айтканы туура чыгып калат. А бирок кээде атасыныкы туура чыгып калат, деп. Кээде ошо мен айтканым туура чыгып калат да. Ооба, негизи баягы ата-эне үчүн айтып коет эмеспи Мерген мырза? Баласы чоңоюп, баягы үйлөнсө дагы, үйлөнмөк турсун, балалуу болсо дагы, баягы өз көз алдыңа кичинекей эле бала бойдон кала берет экен депчи. Анан учурда чындыгында неберелүү болуп, Бексултан мырза болсо кыздуу болуп, ушундай бир кубанычка батып жаткан учуруңуздар экен да. Ошол сезимдер туурасында. Рахмат. Эми биринчиден неберелүү болгон бул башкача экен. Азыр Бексултаным кыздуу болгон, кызым 1 жашка чыгат, бул 7-сентябрда. Атын Үмүт деп койгонбуз. Албетте ата үчүн бул башкача нерсе болот экен. Неберелери мурун түшүнчү эмесмин, ошол улагам эжелерим ушул небере болгондо балдарын ушу неберелердин үстүнө мингизип алып, өзү оор болсо дагы келип басып алса, мен алага буртуганым да анан бар урушчу элем да. Эмне мунун баарын алып алгансыңар? Бербейсиңер ата-энеси деп урушсам, унчукчу эмес да. Анан кийин өзүм ушул неберелер болгондон кийин барып эле айттым, байке же мен сөзүмдү кайра артка алдым депчи. Себеби дегенде эми небере өтө таттуу болот экен. Өтө таттуу болот экен, даже баладан да ашып өтөт экен. Ошондуктан баарыңарга мен небере каалайм. Ушул малда жыргап небере сүйүп аткан убагым. Ал эми балам өзүң жооп бер. Балалы кандай болот экен? Ооба, ата болгон кандай болот экен? Менче жоопкерчилиги дагы болсо керек, Азыр ата болгон бир кыздай сезилип атат, өзүм ишенип алып атам. Чындап эле ата болдуму депчи. Эми кийин эле сезилбесе азырынча сезилет. Кичине тили чыгып калдыбы? Ата, чоң ата деп айтканга. Ата дейт, кээде кызын жакшы көрөсүң деп балам. Ошол үчүн жашырбай айтасың. Жакшы көрөм. Ооба, жок, кантип жакшы көрбөсүн, эркелеп аталап атса, моюнан жыттап атса, негизи кыз бала атасына жакын болот деп коет эмеспи? Жакшы экен, ооба. Дал ошол сезимдериңизди биз биргеликте бөлүшөбүз. Анан небереңиздердин аты Үмүт деп, анан ошол Үмүттүн атынан дагы сиздер баягы элдерге мындай дем берүүчү, ушундай мотивация берүүчү да борбор бар экенин билебиз. Үмүт деген аталышта. Ошол туурасында айтып берсеңиз. Эми Үмүт деген бизде ден соолукту чыңдачу, сергек жашоо клубубуз бар. Кандай программанын негизинде? Программа негизинен фитнес, бул жерде андан сырткары балдарды окутабыз. Балдарды ошол өзүмдүн кызым, келиним менен кызым дейм, Мырзайкамда. Бексултандын келини коктусу. Мырзайка жетектейби ал жакта? Мырзайка жетектейт азыр. Ошол жерде да биз бореки подготовительный школдорго, андан сырткары балдарга билим берүү, жанагындай ментальный арифметика, английский, немецкий язык, а жерде би бар. Ушундай жөн гана жана жерден ден соолукту чыңдачуна борбор болбостон, бул жерде балдарга дагы мындай жашынакай эртеңки сабакка даярданганга, школга даярданганга, балдардын бир жашынакай туура өсүшүндө бир развитиясына жакшы эмелер бар. Ошол нерселерди да биз камтыганбыз. Кудай кааласа ошол сентябрдын 10-нан баштап жумушка киришип баштайбыз. Жакшы. Именно барыгы сергек жашоо клубу иштеп, бирок ошонун жанында балдарга уже 10-нан баштап иштей баштайт. Кайрылсаңыздар болот. Макул, номурду дагы айтып өтөлү. Маалымат алып кетсеңер болот. Биздин телефондар 555-15-08. 15-15-08. Жакшы. Жарнама дагы болуп өтүп окшойт. Ардактуу угармандар, 20 саат 15-мүнөт бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коноктору Кыргызымдын белгилүү артисти, Казакстандын эмгек сиңирген маданият ишмери Мерген Турган жана уулу Бексултан менен келип отурат.
Негизи Мерген мырза, сиз баягы ырдасаңыз эле биздин дароо балалык чагыбыз ошол 90-жылдар эске келет да. Ушунчалык бир мындай сиз ошол кыргыздын бир мындай шоу бизнесине, эстрадасына бир өзгөчөлүк алып келдик десек болот да. Мындай адам өзүн бир гана микрофонду кармап түп-түз ырдап койбосо элдин алдында, жок, андай эмес. Мындай эки жакты карап дагы бийлесе болот, бийлеп дагы ырдаса болот, элди аралап дагы ырдаса болот деп ошол учурдагы мындай эски күндөрдү дагы бир эске албайлыбы, кандай дейсиз? Эске алсак, 89-жыл, мен ошо 89-чоң жылдан баштагым келет. Армиядан келгеним жылым, анан келип турушук 89-жылы биринчи жолу эстрадага чыктым. Это филармонияда Тазим группасынын алдында жаңы солист болуп кабыл алынып, анан ошол жерде Марат Алыбаев менин атам болуп, чыгармачылык атам, өзүмдүн ошо атамдын ошо Акпантик деген ырын, Роза гүлү, Айсулуу, менин гүлүм деген ырлар бар, Ишенбейм, Сенин мага керегиң жок, көптөгөн ырлар бар эле. Ушул ырларды жаңыдан ырдап чыккан убагым болчу. Айрыкча Акпантик, Роза гүлдөрдү, Айсулууларды ырдап чыкканымда мен негедир мага мындай эме керек болду да. Бирок Марат Бекем айттым, Марат Бекем мага момду бийлей турган бир башкача ыр жазып бериңиз деп. Ошол маалда мени бир 2-3 композитор бар, атын айтпай эле коеюн, мени жаратпай коюшкан. Бул болбойт андай мындай деп. Бирок Марат Бекем мага ишенип, көрөсүңөр бул баладан кандай ырчы чыгарат экенсиң деп, ошол раматлык Марат Бекемден жардам менен ушул ырдап чыктым. Ошондо мен кыймыл кошкум келди да. Ал маалда вообще кыймыл деген жок болчу. Телевидениеде бир гүлдү кармап эле бактын түбүндө ары басат, бери басат, болгондон тоолорду көрсөтөт, фонтанды көрсөтөт, ошону бүтүп калчу да. Анан мен айттым, мен мындай болгум келбейт, мен башкача өзгөчө деп, анан ал маалда чачымды тармалдатып, анан башкача да экстравагантный кийинчүмүн. Эми мен кийимдин баарын да билесиздер. Ошондой специально өзүм ойлонгонумду айтканда имидж болчу. Специально атайын. Анан ошону алып чыктым. Бирок ошо алып чыгарда аябай оордук болду. Көп жерден алмалды эми Советтер Союзу запрет болду. Көп жерден. Каршылык көрсөтүп. Ага карабай, каршылык кылышты, бирок ага карабай мен чыгып ырдадым. Анан элге жакты, кээсине жаккан жок, бирок ошол жерде ызы чусун чыгардым да, чыгып. Мындай айтканда кыргыз эстрадасын башка бир нукка бурдум. Ошондон алгачкы бийлерди алып келген мен деп айта алам. Бул нерсени сыймыктануу менен айтам. Себеби дегенде ошондон кийин анан бийлей башташты. Кыргыздын бийлерде ырларына бийлесе болот турбайбы деп аябай жакшы мындай сөздөрүн айта башташты да. Вот ошол эсимде. Анан кийин мына ошол учурда айтып атпайсызбы, баягы сизге карата ошол учурда чындыгында ал мезгилде бир ушундай мындай кызыктай нерсе болгон да, сиздин баягы имидж менен чыгышыңыз, жана антип ырдап чыгышыңыз, анан айрымдары баягы чалкасынан кетип таң калып дегендер да болгон. Анан ошол нерселердин баарын кантип жеңдиңиз сиз? Эми мындай да, дайыма бир нерсени жасоо өтө оор, сынап коюш это оңой эле да. Айтып коюш. Айтып коюш, сынап коюш жанында отуруп алып. Бирок ошондо да мен ойлоп турмун, что мунун ар жагында дагы аябай жүк турганынчы, ошо анткени сынагандар аябай көп болду. Сынашты, көп жерден бут тосушту, көп жерден телевидениеден кыркылдым, ачык айткандачы. Көп жерлерде эме болду. Бирок ошого карабастан мен эме өзүмдү мындай айтканда кандай десем, моралдык жактан дагы өзүмдү мындай бек болуума ошол өзүмдүн атам жардам берди, өзүмдүн раматлык папам. Ал анткени башында эле айткан мага, балам, момундай имидж кылба. Бул кыйын балам, бул Европа, бул батыш жакта ушундай болот балам. Биздин эл муну түшүнбөйт, мындай нерсени. Балам ушуну жөн эле токтотуп койчу, башкача эле кылчы деп суранган, бирок мен болбогом. Анан бирок атам айткан, эми ушуну жеңсең балам, это Кыргызстан балам, Средняя Азия, мусульманский өлкө. Бул таптагыр тура эмес болуп калат балам. Эми өзүң билесиң балам, бирок кыйналып калбасаң болду деп атам аябай жакшы эле каршы болду, бирок мен болбой коюп чыктым. Анан ошондо айткан, эми ушуну жеңип чыгып кетсең балам, анда действительно жакшы болот. Чоң бир жетишкендикке жетесиң деп, бүгүнкү күндө ушул мен атамдын ушул айткан эсиме түшүп, анан кийин Элмида рахмат, эми кеп ал эмесе чачты эле кесип койсом болот.
билебей деле Кадимкидей койсоң эле. болот. Бирок баягы баштагандан кийин имиджди аягына жерин ушока жерин эч сатпай, сатылбай, эч өзгөртпөй ошо стилде келе жатам. Ошол имиджге бекем туруп, Анан баарыбызды жакшы көрөт эми. Кудайыма тобой, элиме рахмат. Главное элдин сүйүүсү экен. Ортодо кыйынчылык болду. Мен в любом случае ортодо кыйынчылыктар болот деп ойлогом. Анан ошол атамдын айткан сөздөрү, өзүм кээ бир коллегаларым айткан сөздөрү, анан өзүм мындай кандай бир аягына жерин чыгышым керек деген бир нерсени коюп, бир эстрадада бир чоң ис салдым деп айта алам. Муну азыр эми билмесеңге салып, көрмөсөңгө салгандар болуп атат, бирок мезгил өзүнүкүн алат. Мезгил өзүнүкүн алат да, когда-то мезгил өзүнүн ордуна коет. Мүмкүн эми менин көзүм бар кезде, конечно, сыйлап баалаган жакшы, анан өтүп кеткенден кийин эми эл көрүп атат да, Кудай сактасын депчи. Негизгиси, эң негизгиси баягы эл сизди абдан жакшы көрөт, сыйлайт, каяктан болбосун. Ой, Мерген Турган турбайбы деп дароо барып учурашкандар дагы көп болуш керек, Мерген мырза. Азыр мен ошол нерсени айтайын, ушунчалык элиме рахмат. Кыргызстандын кайсы бурчунда болбойн, жүгүрүп келишип, салам беришип, учурашып, анан момундай сүрөткө түшүп, жакшы сөздөрүн айтып, мени карап кубанып, мени караңчы жылмаят да. Мен мурун жиним келчү, балам деле тура түшүн эмес, жине келип, эмне күлүп атат деп. Ачууңуз келчү беле ошондой учурларда, Кээден балам түшүнчү эмес да. Башкача карашып күлүпчү, а мен түшүнбөй. Эмне болуп атат деп. Ушутта кетчү да. Кеткен күндө болгон. Ооба, эми ал жагы туура атаңызга болушуп, Ооба, анан кийин туура түшүнүп калды, көрсө бул сыймык экен деп калды балам деле. Анан көп жерде ошол рахмат, сүрөткө түшүп, сүйлөшүп, анан жылмаю пайда болот. Ошондон өзүмдө жүрөгүм жылыйт, себеби дегенде азыр кайгырып жүргөндөн көрө жылмайып турган жакшы да. Албетте. Бир жакшы бир позитив көтөрүп кеткени, элдер өзү билими айтып, өздөрүнчө каткырып, богонуңуз жагат да, богу сөзүңүз айтканыңыз жагат да. Анан жакында дагы жана жата кой деп кыргыз элинде койбодумбу? Жата кой, айланай, жата кой, эмне кыласың туруп кредит анан тиги той өсүрүп өтүп калат, жата берсең деп айттым го. Не кыласың депчи. Ошолай фразалар баягы жагыптыр. Азыр да ошо көчөдө барса, Мерген эке, жата кой деп айтып койчу деп. Аябай сүйүнүп калышат. Жата кой деп коесуз анда, Бул да болсо баягы элге бир көңүлүн көтөргөн нерсе экен. Жакшы, анан уулуңузга суроо бергим келет, Бексултан мырзага. Баягы өзүңүз элдин кишиси деп айтып калдык, жогоруда мына элдин баары таанып, анан мектеп учурунда Мерген Тургандын баласы десе, сиз үчүн кандай мындай абалда болчу элеңиз? Тескерисинче баягы элдин баары көтөрмөлөп койсо, кайра мындай көтөрмөлөгөн да учурлар болсо керек, мектептин ошол учурда ага эжелериңиз деги эле белгилүүнүн баласы болгон кандай? Эми белгүүнүн баласы деп мени бөлбөчү, башкача көңүл буруп андай эмесо, элдин балдарына кандай көңүл бурса, мамиле кылса, мага деле ошондой мамиле кылчу. Эч кандай айырмачылык жок, Бирок эми сурашса керек да, сен сурайт эми көбүнчө майрам маалда ушундай поддержка керек, жардам керек дегендей эле болсо, а так элдин балдары кандай ойлосо ошондой эле кылчумун. Түшүнүктүү. Улантабыз сапарыбызды. Бүгүн бизде майрамдык чыгарылыш, достор. 31-август эгемендүүлүк күн. Баардыгыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы Марал радиосунун атынан. Анан атайын майрамга карата бүгүн бизде конокторубуз келип отурат. Кыргызымдын сүйүктүү артисти Мерген Турган уулу Бексултан менен. Жогоруда айтып калбадыңызбы? Мына Мерген мырза, жашоо ансы деле мындай кыска деп айтабыз, Өмүр кыска, бат эле мына өзүңүз да айтып калдыңыз, эфирден сырткары 50гө чыкты мынакей быйыл жакында эле 23 июль 25 июль өздүк майрамыңызды белгилептирсиз. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз туулган күнүңүз менен. Анан 50 жашка чыккандырбайсызбы, мына билинбей эле. Бирок биздин көз алдыбызда баягы эле Мерген мырза. Рахмат, эми канча 50гө чыксак дагы жүрөк жаш экен, бирок мындай 50гө чыктым деп бир кандайдыр бир эме жок да менде, бир мындай бир толгоо 50 жаш деп коет эмес. Бирок башында бир 50 жашка чыккан күнү өзүмчө мындай бир капаланып отурдум, себеби дегенде артымды карасаң элетсең 20 жаш эмес, 35 эмес, 45 эмес, 50 жаш калды. Жашоонун жарымын жашап коюп турсуз да. Анан ошону карап отуруп, мен эмнеге өзүмө отчет берип атам, эмнеге жетиштим, эмнеден жаңылдым, эмнеден кимдерди таарынттым, кимдерге таарындым, кайсы жерден туура эмес кеттим, кайсы жерден туура кеттим деп бир карайт экенсиң да. Ошондуктан 50 жашта бир аңтарылып алат экенсиң.
50 жаштында бир өзүнүн касиети болот экен. Мен ойлойм азыркы маалда мен илгери ушул 50 жашка чыгып аткан адамдардын тоюна барып ырдасаң же тойлоруна барсаң тек карып калган кишилер экен деп аябай карачымын да. Көрсө мүмкүн ал маалда мүмкүн мен балам сыяктуу жаш болсум керек. Азыр көрсө башкача болот экен. 50 жашта эле өтө кары деле эмессиң, жаш деле эмессиң, ортосундасың. Ошондуктан 50 жашта мынтип 50ге чыгып эңкейдиң, элден чыгып кеңкейдиң деген сөз бар экен го кыргызда. Ошондуктан 50 жашка чыкканда ошол элден чыгып кеңкейдиң деген сөзгө бир маани берип калдым. Себеби дегенде 50 жашта да сен ак караны таанып калган убагың болот экен. Ооба. Мисалы үчүн иретке келчү нерсени иреттеп, кереги жокторду ары коюп, керектүүлөрдү жакын коюп, акты караны табып калган убагың экен. Ага жерин жүрүп өткөнсүң. Мүмкүн ошондон улам баары канча-мынча адамдарды алыстатып, жакын адамдарын жакындатып, ушундай койгондон улам айтылса керек да. Кыргыз элибиз ата бабаларыбыз өтө мындай акылдуу адамдар болгондо мен ушундан улам билип атам да. Анан кийин жашоону иреттеп, алдыга дагы кандай кетиш керек. Анан буюрса жакшы 50ге чыктым, неберелүү болдум, балам үйлөндү. Кудай алса балдарым да өсүп келе жатат. Бизнес жакшы эле буюрса. Бизнес келе жатат. Кудай айтты, буюрса эме концерттерге, тойлор көбөйүп келе жатат деп койбоймунбу? Себеби дегенде азыр ушундай болуп калды. Муну уяты деле жок. Билбейм кандай артисттер жайгышы тойдо жүрө берет, бирок мен азыр көп барбайм. Анда-санда чакырат, барып калабыз. Балам да сонабыз тамада. Балам да ошо тамадалык өнөрдү жакшы өздөштүрүп алды. Так что тойлор болсо айтсаңар болот. Анан балам кээде өзү тамада болгон маалда чакырат, кээде башкаларды деле чакырат. Бирок эми Кудайым ато элде болсун экен. Бизде элде болсо, элдин курсагы ток болсо, ырда болот, нам болсо ырда болот деп айткан сөз бар да Брежнев атабыздын. Ошол туура эле экен. Анан элдин колунда болсо бир жакшы эле болот. Ошондон элдин колунда сезон менен болот экен. Кудай кааласа Орики октябрь айында, Кудай кааласа октябрдын аягы ноябрдын башында мен ошо отчетту концертинде берем деп турам. Ал туурасында азыр угармандарга жаңылык боло турсун, алда өттөрдө сөз кылабыз ал туурасында дагы. Бексултан мырза, демек сиз азыр тамадалыктагы өнөрдү аркалап жаткан турбайсызбы? Буга чейин билебиз, Мерген атаңыз менен, Мерген мырза менен дагы бир нече ырларды ырдап жүрөсүз. Ошол эле татын агызды дуэт кылып, кайдасың деген ырларды. Анан тамадалыкка дагы өттүңүзбү? Эмнеден улам баягы тамада болууну кааладыңыз? Эми буга чейин ырда эле жүрчүм, ага чейин пам өз тойлордо алып барчу тамада болуп, анан жанында жүрө эле көрүп, уже билип кызыгып калдым, уже кандай алып барсак керек экен, кандай кылыш керек экен, жолдорун билдим. Анан кийин күндөрдүн биринде мени алып барып көрөйүнчү дедим да. Мен желание болду, көңүл болду, алып баргым, калоо болду. Алып баргым келипчи, анан алдым бир жолу. Алып бардым. Вроде жакшы болду. Жакшы эле болду, өзүңүзгө жакты. Корккон жокмун, сразу эле алып ойдогудай алып кеттим. Жакшы. Бул жакта болсо бизге угармандарыбыздан келген дагы суроолор, каалоо тилектер бар экен. Саламатсыздарбы? Марал радиосу дейт. Бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мерген мырза келген турбайбы дейт. Биз сизди жакшы көрөбүз. Чыгармачылык, ийгилик, ак бантик ырын ырдап бериңизчи дейт. Мына бул угарманыбыз дагы ошол 90-жылдарда балким сиздин ошол ак бантик ырыңыз менен чоңойгондордун бири окшойт, Саламатсыңарбы? Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен дейт. Ийгилик каалайбыз деген экен. Уулуңуз жоошпу дейт. Улум жоош деле эмес, бул бага микрофонду сүрүп болот да. Бул мен балам туура түшүнөм, себеби дегенде жаш кезде биз дагы сүрдөчүбүз да. Анан ошо микрофондун ичине сүрдөп калат. А так өтө деле жоош эмес, өтө тентек эмес. Анан эми мен аябай мындай кээде көп сүйлөшүшүм мүмкүн, бирок балам кыска нускада сүйлөйт да, өзүм болгон мүнөзү ушундай. Ооба. Анан негизи эле жогоруда дагы уулуңуз бир аз үстүрдөн айтып кетти, баягы экөөңүздөрдүн ортоңуздарда эмнеден улам келишпестиктер чыгат дегенде, атам баягы советтин кишиси деп, анан чындыгында азыр мындай эки муундун өкүлү отурат десек болот да, Ооба. Анан кийин негизи эле ошол эми чыгармачылык туурасында, ошол кыргыз эстрадасында ушул аралыкта эмне
өзгөчөлүктөр болуп атат, эмне айырмачылыктар салыштырсак болобу, салыштырып бере Туура аласызбы? айттың эме, туура айттың. Кээде мен бирдемелерди айтсам, балам айтат да, папа, ушу силердин совет убагындагы замашнялар калбай койду депчи. Мисалы? Например, мен бирдеме болсо эле бир нерсени алса сынат. Бирдеме алса тогулонуп кетет. Например, биз ушундайбыз да. Болбойт, например. Тыюу салып, анан заранее биз ошо күнүп калсак болбойт деген депти. Анан бул силер жаштар болсо мындай мобильный экен да булар. Заматта түз эле сүйлөшүп баттар. Мен, например, бүтө эле турган жумушту мен бир жумага чоюп коюшум мүмкүн, например. Эртең бүсү күнү. А балам ошо жердеги жумушту 10 мүнөттө эле бүтүрүп коюшу мүмкүн да. Экөөбүз кээде ошол жерден келишпестик болуп кетет. Балам кой тур десем, папа азыр батырып бүтүрө калачы, мындай болот деп, бирок ошо жагыбыздан кичине келишпей калабыз. Албетте мен имиджимде дагы кичине сөздөр болгон. Балам көз ноктосунда балам башында башкача, папа кийин мындай деп эме кылды. Эми туурсуа биринчи келип атат да. Башында еще жанагы мен дыңкы, жанагы пародияларымдан баарына тең балам туура эмес карачумун, баары тең. Ооба. Көп жактырчу эмес, Бул жактырчу эмес, бул туура эмес, папа вообще болбойт деп баланын көңүлүн карайсың да. Анан мен токтотуп койгом. Bir жылдай убакыт болду. Токтотуп коюп, көп артисттерге, көп адамдарга жаман көрүндүм. Мисалы үчүн ошо Назира жетиген карындашым тарын түрөт. Бир тоюна чыкса, бир концерттен чыгып берсе, мен болбой азыр болбойт деп коюп, кийин чыктык да. Дыңкы жеңет жок. Анан ошолорду балам анан кийин түшүндү. Дегенде бул эме акасы папа, балам деле бул чыгармачылык, стоматолог. Анан чыгармачылык чөйрөгө мындай эме келип, кийинчерээк келип түшүнгөндөн кийин, папа, оказывается, муну аткарчу адам аткарып турбайбы? Ооба да. Оңой менен киши аткарбай турбайбы деп ошо жагын түшүнүп, анан кайрадан азыр жакшы, Кудай кааласа, Алматыга жанагы шоулар менен барып келип атабыз. Кыргызстанда өтө спрос жок ага. Кыйынчылыктар болгон экен, бирок акыры уулуңуз түшүнгөн турбайбы? Ошол жак жагынан кичине эки жактан келишпестик болду. Бара-бара балам карап көрүп, жанагы тамаша шоунун балдары кандай сонун карап сатасы. Көрүп анан көрсө, бул туура эле экен деп анан ошо жагынан кичине келишпестик келип кетет. Меники да кээде келгенде жанагы кыска бир обонсуз бир сөздөр ырларды кээде предложение кылат балам. Момундайлар дайым дегенде мен ага каршы чыгам. Каршы. Ал болбойт бала, бул эмне? Сен келдиң, сен ал кетти, 3-өө келди, 4-өө кетти. Деген ыран не кереги бар ай балам ай? Анан даңкылдак дүңгүлдөк бирдеме, бул мааниси жок элер. Бексултан мырза, ошондой ырларды ырдагыңыз келет турбайбы? Сиз дагы молодежный дейт да. Кээде. Балким рэп окуппу ортодон же кандай? Жок, рэпке жок. Рэп эмес болгону. Анан аранжировка жагынан кичине келишпестик келет. Анан эми может ыр тандоодо ошо көз кичине мындай болуп кетебиз. Кайчылашып пикирлер болот. А так основном жакшы эле. Анан машинени катуу айдайт дайыма. Мен ошонусуна урушасыз. Ошону акырындап туруп азыр мен билбейм, азыр мен угатып бир папаша же мамаша күлүп атат болуш керек. Анткени алар да ошентет болуш керек. Любой эле киши отурганда баласына ошентет болуш керек. Мен жаңгызбын, билбейм. Ошол жерден кээде эметип кетебиз. Эми атак, конечно, балам көзүнө оюбуз бир жерден чыгат. Негизгиси баягы акыркысы жакшы чыгат. Ата бала болгондон акыры мындай консенсуска келип, бир чечимге келе турбайсыз. Бунун өзү жакшы. Ошон үчүн эфирлерде дайыма чогуу жүрөсүздөр, туурабы? Кайсыл жакка барбасын чогуу барасыздар. Ошол эле учурда ишти дагы биргеликте алып жүрөсүздөр. Менимче бул дагы эң жакшы болуш керек экен. Анан бул жерде мен ойлойм да, акыркы маалдарда өзүнө да айтат, эми келинчек алды, кызы бар. Азыр айтам да, эми өзүңчө үйрөн, кээде өзүнчө чыгып, өзүнчө дагы кылып атат, бирок өзүнчө деле барат. Но мен азыр өзүнчө мындай самостоятельностьке өзү да эме кылып атат. Талабат кылып атат, бирок чогуу жүргөн аябай жакшы болот экен. Анткени көп жерде мен көрдүм, ата бала сүйлөшө албайт экен. Мен ошондой кишилерди көрдүм. Даже бир балдар келип карап, тилекке каршы. Биз Мерген байке ушунча ашыгып атабыз сиздерге деди. Siz ata bala dostой слушать экенсиңер. Мен атам менен, к сожалению, сүйлөшө албайм деди. Только через мамасы аркылуу сүйлөшөт экен. Бирок тилекке каршы ушундай дагы адамдар бар экен. Чынында жүрөктө Аларда Кудайга Кудайга тобо, чындыгында
түтүтү көз тийбесин деп улантабыз сапарыбызды. Бизде радио желе программасы Бийиктиктер толкунуна жаңы гана кошулган болсоңуз, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу элимдин сүйүктүү артисти Мерген Турган уулу Бексултан мырза менен. Анан бул жакта ырдап бергилеши деп дагы сураган каармандарыбыз болуп атат да. Кандай дейсиздер? Майрам күнү ырдабай койсок болбойт болуш керек, Эми ырдап берелик. Баламын көз кайсын ырдап берсек? Кайсыларды? Өзү дуэтте ырдап жүргөн ырлардан, Татынагыз ырдайлык. Татынагыз. Чоң ырдайлык, Жакшы болот. Кеттик. Жадыраган жазым келди, ашыктыгын жашырбай, сезим келди, сезим кетти, жанып кайра жана албай, татынагыз табышмактуу, турмуш жолун таба албай, терезеге өксүп карай, өткөн сүйүү жазындай. Татынагыз, татынагыз, жашың түпі жамгырдай, жадыраган жаздын түнү, мөлтүр сүйүү тамшыдай. Татынагыз, татынагыз, жашың түпі жамгырдай, жадыраган жаздын түнү, мөлтүр сүйүү тамшыдай, ай тамшыдай. Көзүн көрүп көңүл чөктүп, көпкө жүрдүм аярлап, түшүнбөдү сени эч ким, махаббатың алыста, татынагыз табышмактуу, алтын тажы сен кийген, болчу менин түбөлүктүм, жарым деген мен деген. Татынагыз, татынагыз, жашың түкпү жамгырдай, жадыраган жаздын түнүм, мөлтүр сүйүү тамшыдай. Татынагыз, татынагыз, жашың түкпү жамгырдай, жадыраган жаздын түнүм, мөлтүр сүйүү тамшыдай, ай тамшыдай, ай тамшыдай. Татынагыз, Баракелде, ырдап жатканда кол чабуулар сиздерге. Биздин жүнүздү кээдечи алмаштырышат да. Айрыкча буреке бир күнү эфирде отурабыз радиодон, эле отурсак эле Мерген Турган байкенин аткаруусундагы Марат Албаев байкебиздин кайдасың деген чыгарманы беребиз деп берип атышат да. Ал жерде балам экөөбүз дуэт ырдаганбыз. Анан биресин айттым да, аякта балам дагы бар. Мерген Турган жана Мерген уулу Бексултандын аткаруусунда деп айтсаңар десем, коюңузчу байке, сиздер ырдап атпайсызбы дейт. Жок, жерде балам ырдап атат десем, ошол жерден спор болуп отурдук. Анан балаңыздын үнү өзүңүзгө окшош экен дейт. Эми кээде баламдын өңүн мага окшоштура албай аң-таң болгондор мен үндөрүнөн тааныйт да. Ооба. Менимче күлгөнүңүздөрдөн дагы кичине айырмаласа болот. Өндөрүбүз окшош. Дагы бир жери бар. Телефондон алганда, мисалы үчүн, мен деп Бексултан менен сүйлөшө берет. Бексултан деп мен деп сүйлөшө берет. Анан мен кээде кой дейм. Анда көрө балам сразу айт, секретин баарын айтып сала элек депчи. Жакшы. Бизде болсо сааттын жебеси 20:38 көрсөтүп атат. Мен азыр ушул жерден сиздер менен бир оюн ойногум келип атат да. Мейли. Оюнга дайыма даярбыз. Баягы тамашалуу десек дагы болот, бир аз суроо жооп деп аталат. Суроо жооп. Азыр көрөлү да, мындай ата бала бири-бири жөнүндө мындай кандай маалыматтарды жакшы эле билет болду экен, бири-бири жөнүндөчү. Убакыт болсо бизде саналуу. Анда даяр болсоңуздар, мен убакытты берейин. Мерген мырза, биринчи 5 суроо сизге узатылат, андан кийинки 5 суроо Бексултан сизге. Андыктан жакшылап тезирээк жооп бергенге мындай аракет кылып үлгүрүңүздөр дейли, тезирээк жооп бергенге. Канча килограмм болуп төрөлдү эле уулуңуз? 300. Биринчи айткан сөзү? Ата.
А мектепке кайсыл мектепке барды эле биринчи жолу? Биринчи Гавриловкада школага баргам. Ооба, жумушка канчада келет? 10 келет. Айлыгы канча? Айлыгы меникиндей эле. Анда Бексултан мырза, сизге айтылсын, эң биринчи чыгармасы? Акбантик. Алгачкы берген концерти? Кеттик, анда жакшы көргөн тамагы? Лагман. Бир жумас негизи чачын канча убакыт аралыгында жууп турат атаңыз? Бир жумада 4-5 жолу. Инстаграмда кандай катталган? Мерген турган официал. Баракелде, мынакей ушундай суроолорубуз эле. Бала мен алгачкы концертимде билбей калды. Сведанда кичинекей болчу. Алгачкы концертиңиз? Алгачкы концертим меники негизи 90 балам төрөлгөн жылдар болгон. 91 жылдар. 91 жылдары. Ооба, чындыгында эле Мерген мырза биз менен жакшы бир жаңылыгы менен дагы бөлүшөйүн деп келип калган экен. Кудай кааласа, сүйүнчү кыргыз элим, алтындарым, жандарым, мысыктарым, күчүктөрүм. 50 жылдык жаш 50гө чыктым, алтындарым, Кудайыма да шүгүр. Анан быйыл 50гө чыккандардын баарын куттуктайм дагы. Баарыңыздар да октябрь айынын аягында эле, ноябрдын башында эме Кудай кааласа убакыт коюлат экен. Убакыт коюлат экен, эме ошол филармонияга Кудай кааласа өзүмдүн 50 жылдык концертиме чакырам. Бул концертте мен жаңырларым, ошо 50 жылда эмне дегендерди жазсам, ошол кыскача, тускача атайын просто жаңырлар, ошол жерде баламдын да жаңырлары чыгат, эксклюзив деп атабыз. Ошол мен жаңы чыгармачылык жолумду ошол 50дөн баштап дагы ары улайын деп атам. Ошол концертке келиңиздер. Кудай кааласа өзүмдүн сүйүктүү досторум куттуктайт. Чыгармачылыкта жүргөн. Анан баарыңыздарды ошого бактыма, ошо күндөгү мындай айтканда концертиме чакырам. Анан аябай сагындым сиздерди, келиңиздер. Эми дайыма эле мени мындай башка жактан көрөсүңөр, сетевый маркетте жүргөн жеримди көрөсүздөр, дайыма эле Мерген майке арыктанга чакырат, Мерген майке дагы бирдемеге чакырып атат деп элечи жүрүшөт да. Анан кийин мен бул жолу баарыңыздарды андай нерсеге чакырбайм. Мен именно өзүмдүн өмүрүмдөгү бул өзүмдүн аягына жерин болот. Мен биринчи өзүмдүн сүйүктүү өзүмдүн өнөрүм, өзүмдүн кесибим, ырчылык ошол концертиме баарыңарды как Мерген турган катары баарыңыздарды чакырам. Бексултан баланы көрөсүз. Ооба, анан концертти дагы менимче көпчүлүгү күтүп жатышат болуш керек э. Кандай болот экен деп. Акыркы жолу качан бердиңиз эле концерт? Акыркы жолу концертимди 13-жылы бергем. 2013-жылы, бир топ эле убакыт. 13-жылы бергем, 14-жылы Бексултанымдын тушоосун кескен концерт болгон, ошондон бери берилебиз. Ооба. Бексултан мырза, негизи сиз кесибиңиз боюнча буга чейин дагы Маралга келгенде айткансыз, баягы стоматолог депчи. Чындыгында стоматолог мындай бир азыркы учурда бир мындай жогорку талаптагы, талабы күчтүү бир кесиптердин бири десек дагы болот да. Анан эмне үчүн баягы дароо эле ушул ырчылык кесибине же балким ушундай чыгармачылык жакка тапшырган жоксуз, же эмне үчүн учурда ошол жумушуңуз менен менин билишимче иштебейсиз, э? Азырынча иштебейм. Азырынча иштебейсиз. Эмне үчүн болду экен? Биринчиде тапшырарда эми 11 класс бүткөн ар ким марган айтат го. Жакка тапшырып, бул тапшыр, деген тапшыр деп мен өзүм летчик жакка тапшырайын дегем, летчик болоюн деп. Учкуч болом деп, э? Раматов Тайкем айтып калды, тиш доктор деп. Болду, эми болсо баарын алып ошол жака алып ташып салып өзүм да билбей калдым, эмне болуп ташып калган. Бирок бул өз каалооңуз менен эмес турбайбы, негизи? Бир башында. Анан кийин кайра көнүп кеттим, кайра жагып баштадым өзүмөчү. Анан окуум бүткөндө башында иштеп жүрдүм кичине. Анан кийин күндүгө памын тойдо жүрүсүң, ырчылар келип ырдап микрофон алып ырдайлар кетип калышат. Анан мен дагы кичине талантым бар. Анан вокал жактан үйрөттү, кантырдаш керек, сахна кандай чыгыш керек, ырчы кандай болуш керек, культураны ошонун баарын үйрөттү. Өзү азыр эми ырчы да болуп жүрөм, тамада болуп дагы жүрөм, кинолорго да тартылдым, бир-эки киного. Өзү Жипара Исабаева, менин кудагым, апасы, кайнеси, Акшола деген жакында сериал чыгат, ошондо ынак болот, ынактын ролун ошо Эржан Осмоновтен аткарган. Ошонун жанында балам эмне роль аткарган? Оң колу болуп, айдоочусу, Султан ролун мен. Жанында жардамчысы, башкы ролдогу. Жакшы, демек биз сизди жакында актер катарында көрүп калат турбайбызбы? Анан биринчи тасмаңыз, бул сиздин негизи тартылган, жашооңуздагы?
чоң уже киного чоң проекттеги биринчи. биринчи. Анан кандай Ага чейин Мегатойдо чыккан Спамы болсу. Милициянын ролун аткарып. Мегатойдо. Жакшы. А негизи өзү деги стоматолог болуп иштейт деп коеюн. Анткени стоматолог керек. Акча көбүрөөк табат. Ооба. Ошол акчасына карап эле атаңыз менимче сиз ошол жака тапшыртып койду болуш керек. Анан каяктагы окуу дебейсизби? Концерттерде атаңыздын жанында жүрсөңүз, жардамдашып. Демек, чыгармачылыкка дагы ырчы болуп, ошол эле учурда тамада болгонуңузга дагы атаңыздын дагы бир баары жакшы, баласын баары мактайт дейт, мен деле мактап калайын, эфирден пайдаланып. Балам административный жагынан да аябай жакшы да, бирдеме уюштуруучу жагы дагы, уюштуруучу жагы аябай жакшы да. Балам ошо 2013-14 жылда концертти жалгыз өзү уюштурган, мен концертиндечи. Бүт өзү чыгарган. Ошо жагынан дагы аябай уюштуруучу, организатор ошо жагынан дагы күчтүү десек болот. Менеджер катары аябай күчтүү. О, жакшы экен. Анда бардык мындай кандай десем, үй бүлөдө чогулган турбайбы? Бирөө бизнес жакты башкарып турса, бирөө уюштуруп. Анан Кудагыйым да, унутуп калган турбайбы? Жана концертинде Кудай кааласа, кымбаттуу элим, менин концертимде ошол сөздөрүн бүт өзүмдүн Кудагыйым жазат. Ошол туурасында сурагым келип атат да. Концерттин өзгөчөлүгү эмнеде болот болду? Өзгөчөлүгү ушундан дагы, себеби дегенде бүт сөздөрү Жапар Сабаеванын сөздөрү болот Кудагыйымдан. А ондору өзүмдүкү. Аткаруучу Мерген Турган, Бексултан Мерген болот. Кандай негизи баягы Мерген мырза сизге баягы кичине мындай көз ачса дагы болот экен. Кандай бактылуусуз. Анткени мына бардык таланттуулардын бардыгы чогулган турбай, айлана чөйрөңүздө сизди курчаган адамдардын баары таланттуу экен да. Кыйналбайсыз. Анан дагы сөздү ким жазып берет мага деп. Мырзайка Бексултандын колукусу жакшы макияж коет сценарийки. Визажист, визажизм да бар да. Мактанып койбойлук экен, эл деле мактанат экен го. Ооба, албетте мактаналы. Мактанычы нерсе болсо мактаныш керек да чын. Жакшылыгыңыз анткени элиңиз менен, көрөрмандарыңыз менен жакшылыгыңызды бөлүшүп атпайсызбы? Туура мактанчылык эмес, бул баягы жакшылыкты бөлүшүү, Жакшы, анда эмесе биз улантабыз, билинбей эле 46-мүнөттү артка калтырган экенбиз, ардактуу угармандар. Бул жакта дагы көптөгөн суроолор келип атышат. Мерген мырза дейт, сиздин чыгармачылыгыңызды баалайбыз дейт, сиз таланттуусуз дейт. Менин угушумча сизге наам бере элек болуш керек, дейт. Мына себеби эмнеде болду экен деген. Эми ошол нерсени айтсам, кече эле мына мен аябай күтүп аткан болчумун, кече эле дагы арасынан калып калдым, дагы жок экенмин. Эми таттыктуулар алды. Баштага карагандачы. Ой, сиздин оюңузча өзүңүздү мен абдан сүйүнгөнүм Шахризада Аскар эжем алыптыр. Ошого аябай өзүм алгандай болдум. Эми ушу батына качылып эжемди алса да болмок. Анан эми бул жолкусунда кичине каралыптыр, бирок дагы эле мен жокмун. Айтып атасыз, таттыктуулар алсы. Дагы эле мен жокмун. Таттыктуулар алды деп атасызда. Сиз өзүңүздү баягы таттыксызмын деп ойлойсузбу, кандай? Мен андып эми билбейм, акыркы күндөр ошондой ойлой баштадым, себебен улам эле катардан калып калатам. Эми мен баламдай болгон тең балдардан беби алып атышат, анан өтө эле адилетсиздик болуп атат. Мен ошондо бүгүн бир ыр жаздым да, Кудай кааласа ошо концертинде жакында тап чыгам, себебенде бүгүн өзүмчө мен эми куттуктайм, албетте куттуу болсун, мыкты адамдар алды, заслуживать этип алды, бирок эми мен эле ошолордун арасында жокмунбу. Мисалы үчүн мен творчествого ошол балдардан да алдыга келген адаммын. Анан кийин эми творчествома 40 жыл болуп баратат. Дагы эле жокмунбу или бир адам барбы а жерде отурган ошол специально ошол койчушууга бербей эле болду деп отурабы. Мен өзүмдүн кандай ойлорду да түшүнбөй калдым. Анан акыркы күндөр кандай актанарымды да билбей калдым. Эми жогорку билимдүүмүн, 40 жылдык стажым бар. Айыл кыштактын баарын кыдырып иштеп жүргөнбүз. Мен ошол үчүн эми билбейм, айта албайм, дагы эле калып калыптырмын. Анан мүмкүн же ноябрда беришеби концертке? Билбейм, мүмкүн эми концертте мүмкүн беришер. Анан эми бир чети айта албай эле калдым, сүйлөндүрө эле калдым. Негизи Мерген мырза сүрөттөп коет го, эмне кылам эми. Бирок элдин сүйүүсү бар ошол. Ооба, чындыгында дайыма эле айтып келебиз, Мерген Турганга эл өзү эле эбак эл артист деп наамды берип коюшкан. Ал эмес Казакстандын эмгек сиңирген маданият ишмери. Ошондон улам бергиси келбейт да, билбейм. Эл мурун эле берип койсо деп. Анан мен дагы мындай жерим бар да, мүмкүн мен бетке сүйлөп койгон жерим бар да, негизи
ошондой да болбош керек окшойт. Жок, Мерген мырза. Кубош керек. Жок, Мерген мырза, мындай кылбайлыбы? Негизи баягы жакшылыктан эч качан үмүт үзбөш керек дейт. Жакшылыктан эч качан үмүт үзбөйлү. Ушул жерде угуп жаткан баардык угармандар биз ичибизден дуа кылып, мындай омин деп бата кылалы, Кудайым дуа кылганан. Туура айтасыңар, ошо эмегечи. Мен ойлойм, ошол сыйлык берген жердин сайтынанчы баарыңар голосование кылып, лайк коюп бергилечи. Чындыгында баягы бата менен дагы эл көгөрөт деп коет эмеспи? Ансыңарында эле чындыгында Мерген мырза ушундай бир жакшы тилек, үмүт кылып туралы. Буюрса, жакында баягы 50 жаш деп туруп концерт берген жатасыз. Ошол концертиңизде ушунчалык бир элдин алдында кол чабуулар менен мүмкүн ошондочу, чынеле ошондой болор, Буюрса, сизге ушундай дагы эле эмне Аяз атадан дегендей үстүңкү отурган адамдардан бир жакшы тилек кылып туралы, элден тилек кылып туралы. Бирок мен эч качан ага деле кайгырбайм. Эми мүмкүн эми ошондойдур. Мүмкүн буюрса болот ал нерсечи. Анан кийин эми ар кимге ар кандай жол менен келет экен. Мүмкүн мага действительно бети кысарып, кой уят деп өздөрү эме кылып, мүмкүн жарандай элдин сүйүүсү менен анан дуанын аркасында Кудайдан корксо берет деп ойлойм. Буюрса жакшылыктан биз эч качан үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бербесе Мерген турган болбой калбайм. Албетте. Анан негизи баягы сиз ар дайым ушул адамдарга жогоруда айттыңыз, ошол эле үмүт борборунда мындай кыйналып жүргөн, стресске түшкөн, дейли азыркы күнүн тили менен жүргөн адамдарга мотивация берип, жакшы сөзүңүздү айтып, мындай дем күч бересиз да. Анан сиз өзүңүз баягы мотивацияны каяктан аласыз? Энергияны каяктан аласыз? Мен бүгүн эле эртең менен ушу балама айткам, мен өзүмчө чөгүп, жанагы заслуга боюнчачы ойлонуп отурган болчумун. Бул эмнеден кичине көңүлүм чөгүп, өзүмчө жаман болдум, бирок кайра эле мен өзүмдү ыр менен мен ырдайм негизи. Когда мен өзүм кайгыра баштагандай болуп атты, мен ырдай баштайм да. Анан ырдап түшкөн жерин өзүмдү сооротуп алдым. Андан сырткары мен цитатадан алам. Ар кандай цитаталар бар, ар кандай сөздөр, макалдардан, ар кайсы эмелерден алып, анан бир жакшы нерсе жөнүндө ойлоном. Анан өзүнчө бир жакшы, бир күлкүлүү нерселерди көрүп, өзүнчө эме кылып, анан үй балдарыма эркелеп сүйлөп, өзүмчө бир мындай эме кылып атып эле анан өзүмдү алаксытып чыгарып алам да. Чыгып кетем ошондо. Негизи баягы ыр адамды баягы ошол жыргап кубаныч таба турганда, кайгырып турганда суруп кетет деп коет эмеспи? Чыгарып кетет депчи. Туура, өзүм менен өзүм сүйлөшүп чыгып кетем. Анткени азыр бирөө менен сүйлөшсөң да ушак болуп кетесиң. Эң жакшы ыкма Мерген мырза, мен сизге толтурду кошуломун. Ардактуу угармандар, бүгүнкү биздин студиябыздын радио желе программасынын ардактуу коноктору кыргызымдын белгилүү артисти, Казакстандын эмгек сиңирген маданият ишмери Мерген Турган жана уулу Бек Султан бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору. Бүгүн бизде майрамдык чыгарылыш, менимче жакшы сөздөрдү айттык, жакшы каалоо тилектер болду, жаңылыктарды жаңырттык дегендей. Эми биз сиздерге эркин микрофон узатат экенбиз. Эфирибиздин соңуна келип калдык. Эми биринчиден кыргыз элиме мен айтарым, ушул эгемендүүлүк келип калды. Эгемендүүлүккө 25 жыл болду. 25 жылда биз элибиз башыбыздан көп нерсени өткөрдүк. Кыйналдык, кысталдык, ачка калдык, ток калдык, алдандык, алдаттык дегендей. Бирок алдаган жокпуз, бирок алдаттык көп нерсени. Эми ойлойм, мен азыр элибиз Кудай калса жакшы бир туура жолдо баратат. Эң эскиси улуу элбиз, ошону унутпашыбыз керек. Улуу элдин башында улуу таланттар болгон, ошондуктан убагында таланттарды, асыл адамдарды, асыл жандарды баалай билелик. Бирибиздин жакшыбызды чыгарып, жаманыбызды катып дегендей көкөлөтүп кыргыз деп бир жашнакай кыргыз деп сүйлөшсөк, ошол жети регионго бөлүнүп албай, только кыргыз деп бөлүнбөй кыргыз деп сүйлөп, анан кийин бирибизди барктап, анан баягы илгерки өзүбүздүн бир боорукерлик, берешендик, мартык кыргызга тиешелүү да. Ошол нерсебизди кайрадан жаңыртсак, салттарыбызды бир жакшы салттарды уланып, анан улуу кичини сыйлап, ата баланы угуп, эне кыз энесин угуп дегендей бир жакшы бир мындай айтканда учугубузду жыйнап, анан кийин бара жаткан кербенибизди түстөсөк, Кудай кааласа жаман болбойт. Эми Кудай кааласа жакшы эле болуп калды. Анан мен элиме каалар элем көбүнчө мындай позитив
Ооба. дегенде өтө биз кыргыз эли өтө тоңко эл болобуз, жаман нерсени бат кабыл алабыз, анан укпай эле билбей эле жаман дей эле беребиз, жакшы нерсе дагы коштуп алабыз. Ошондуктан позитив болсун, анан жүрөгүңүздөрдү ак коюңуздар, ичтарлыкты коелук. Ал жарашпайт кыргызга. Ошондуктан кыргыз дайыма айкөл болгонбуз. Майрамыңыздар куттуу болсун. Элиме ийгилик каалайм. Кудай кааласа мен 50 жылдык концертимде жолугалы. Буйруса. Жакшылыктан жолугалы. Келиңиз Бексултан мырза. Биринчи кыргыз элиме бүгүнкү эгемендүүлүк күнү майрамын куттуктайм. Ар дайым тынчтык болсун, ден соолук болсун, жаман көздөн, жаман оорудан алыссын. Эң негизгиси. Ооба, биз дагы сиздерге учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коноктору кыргызымдын белгилүү эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген маданият ишмери мерген турган уулу Бексултан менен болдум. Чыгармачылык ийгилик ар дайым кайсыл жакта болбосун, дайыма биргеликте жүрүңүздөр, чогуу жүрүңүздөр ата болуп, сиздерди көрүп элдер суктансын, карачы деп ошол анан кийин неберемди жыттап баягы жашарып атам, улам сайын деп атасыз. Ошолну кут кылсын Кудайым. Жакында концерт берген жатасыз. Буйруса ошол жакшылыгыңызда жагымдуу бир жаңылык менен биргеликте Марал радиосу менен биргеликте бөлүшөлү. Буйруса. Ардактуу достор, келем. сөзсүз түрдө радио желе программасы 31 августтагы чыгарылышын жыйынтыктайт. Бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыбыз жалпыбызга кут болсун. Мен сиздер менен болдум, Шарше Гуляманова. Коштошомун. Алдыдагы 2 күндүк эс алуу күнү, 2 күндүк эмес, дагы 3-4 күндүк эс алуу күндөрүбүз жакшы көңүлдүү өтсүн. Эс алыңыздар алтындарым, кыргыздар чарчадыңыздар, эс алыңыздар. Жакшы арыздар сиздерге да. Жакшы алыңыздар, рахмат.